мэриясына караштуу мекемелерде эмгектенген кыргыз тили бөлүмдөрүнүн жана баш каладагы 4 райондун кызматкерлери эне тилдин өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн ар кандай сыйлыктар менен сыйланышты. Иш-чара мамлекеттик тилдин кабыл алынышынын 26 жылдыгына карата Улуттук филармонияда уюштурулду. Байрамдык салтанат ыр-би концерт менен коштолду. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган эле. Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып өлкөбүздүн бардык булуң бурчтарында аны ишке ашыруу чаралары кабыл алынып, аткарыла баштаган. Кыргыз тили бардык мекеме ишканаларда, уюмдарда, билим берүүдө, маданият, массалык маалымат каражаттарында, кыскасы бардык тармакта колдонулат. Мамлекеттик тилди жайылтуу азыркы күндө дагы уланып жатат. Жана 70тен ашык түзүмдүк бөлүмдөрдүн иш кагаздарын баарын мамлекеттикке которуп бердик. Компьютерге салып бердик да, ошол багыл ошонун негизинде жазат. Андан башка бүгүнкү күндө ошол жана мэрияга баш ийген түзүмдүк бөлүмдөрдүн бирдиктүү жобосу иштелип чыкты. Баардык бирдей кетет да. Биз азыр ошонун баарын котордук.